Кирип келген орозо айынын урматына эң даамдуу тооктун этинен жасалган котлеттердин рецептин сунуштаймын. Колго тууралган майдаланган тооктун этине крахмалдан, айрандан же сметанадан туз, кара мурч, жумуртка, майдаланган укроп, көк пияз жана помидорду кошуп жакшылап аралаштырасыз дагы. Муздак жерде 2-3 саат тыныктырып койсоңуз болот. Эгер убактыңыз жок болсо, тыныктырбастан деле жасап баштасаңыз болот. Кызыган сковородкага кичине май куюп, анын үстүнө өтө жука эмес, өтө калың эмес кылып котлеттерди формага келтирип аласыз. Эки тарабын тең кызартып, кууруп даярдап алсаңыз болот. Андан кийин өзүңүз каалагандай кылып кооздоп, ар кандай гарнирлер менен дасторконго сунуштай бериңиз. Урматтуу мусулман элим, ушул кирип келген орозо айында үйүңүздөргө береке кирип, кармаган орозоңуздарды Аллах таалам кабыл кылып, кандай жакшы ниеттер менен кармап жатсаңыздар, Аллах таалам ошол ниеттериңиздерди орундатсын. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө береке, ушундай даамдуу тамактарды жана ынтымак каалаймын. Бар болуңуздар, тамагыңыздар даамдуу болсун.